Erkekler үйde kalып эле, аялдар чет өлкөдө иштегени бул кыргыздын наркына, населине, өрп адатына туш келбеген нерсе да. Эбегейсиз чоң проценттерди төлөй албай, анан башка өлкөгө чыгып вынужден иштегенге туура келип атат да. Ошол элдердин башка чет өлкөгө чыкпай, өз үйүндө, өлөң төшөгүндө баягы жашай турган шарт түзүшүбүз керек. Бул жерде иштөөгө уруксат алыш үчүн чет өлкөлүк ошол Түркия экономикасына пайдалуу экендигини министерствонун алдында тастыкташ керек. Шерик мырза, убактыңызды бөлүп, ушу мага кыскача миграция темасындагы суроолорума жооп берүүгө шарт түзүп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Саламатсызбы? Саламатчылык, Анталияга куш келипсиз. Сизди Анталия жергесинде Түркияда көргөнүңүздөн абдан кубанычтабыз. Сиз Кыргызстандагы эң мигранттар боюнча көп көңүл буруп, биздин проблемаларды элге айтып бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анталияда биздин уюмдун курулушуна 2 жыл болду. 2 жылда биз абдан активдүү жашоо өткөздүк. Түркиядагы динамиканы туттук. Ошол динамика менен бирге эл менен, журт менен, мамлекеттик саясий органдар менен, жергиликтүү бийлик менен, ошондой эле эл менен иштешип келе жатабыз. Бизде Анталияда жашаган мигранттардын аң сезими абдан жогорку деңгээлге өсүп жатат күндөн күнгө. Бул деген мамлекеттүүлүктү түшүнүү, кыргыз элинин, журтунун өрп адатынын сакталышы боюнча мамлекетибиздин өнүгүшү, ошону менен эле бирге биздин эң жогорку миссиябыз Түркия менен Кыргызстан ортосундагы түбөлүк достук жана туугандык миссиясы эле. Ошол миссиябызды бүгүнкү күндө аткарып, ошонун аркасында иштеп аркалап келе жатасыздар да. Сиз көптөгөн жылдардан бери чет мамлекетте, ошо ала тоодон алыста жүрөсүз. Мигранттардын көйгөйүн, алардын бүгүнкү күндөгү чечилбей жаткан проблемаларын жан териңиз менен түшүнөсүз да. Ушул жерден кыскача Анталиядагы ушу мигранттардын көйгөйү боюнча айтып, андан кийинки суроого өтсөк. Анталиядагы мигранттардын көйгөйлөрү белгилүү. Былтыр биз насип болуп курултайга дагы делегат болуп Анталиядан Ал жөнүндө сөз суроо болот. Ооба. Айтып барганбыз. Ал жактагы биздин биринчи суроо бул Анталияда жашап жаткан кыргыздарга ушул жерде легалдуу түрдө калуу уруксатын берүү боюнча урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдон суранганбыз. Ал киши деле суутпай эле ошол жерде эле жообун берген. Биз башка бир мамлекеттин ички саясатына кийлигише албайбыз. Алардын дагы биздин мамлекеттеги ички саясатыбызга кийлигишин каалабайбыз. Бирок мен элим үчүн, журтум үчүн кыргыздардын Түркияда жашоосу үчүн уруксат берүүсүнү урматтуу Режеп Тайып Эрдогандан суранам деп айткан эле. Ал иштер болуп жаткандыр деп ишенемин. Бирок азыркы убакка чейин бул суроолор чечиле элек. Көптөгөн кыргыз жарандары ушул жерден азыр баягы легалдуу калуу үчүн уруксат ала албай жатышат. Бул проблемабыз жашап жатат. Канча убакытта негизи эле кыргызстандыктар ушу Түркияда легалдуу түрдө жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар? Өзү Кыргызстандан бул жакта 3 айга легалдуу калууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул жерде көптөгөн биздин кыз келиндер, аялдар эмгектенгени келип, карыяларды, анан балдарды караганы келишет. Ал жерде бир баланы үйрөнүп, же ошол карыган кишилерди караганда бир кишиге үйрөнсө, ошол кайсы жерде турат, дарызы качан берилет, кантип каралат, ошол бир системага кирип калат да. Бул баягындай завод, фабрикадагыдай штамповка эмес, адам баласы менен иштеген бир иш, абдан оор иш. Бирок индивидуалдуу иш. Ошондуктан ал закондуу түрдө калса, түрк тарабы дагы биздер үчүн дагы бул кыйынчылык болбойт эле. Бул суроо, талап эки жактын деле кызыкчылыгы үчүн маанилүү. Биздеги иштейм деп келген аялдар үчүн керектүү бир маянасы абдан жакшы. Андан тышкары Түркия үчүн дагы социалдык бир проблема. Буну сиз менен бирге жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшкөнүбүздө дагы алар дагы тастыкташты. Кыргыздар бизге керек. Бул жерде ошолордун иштөөсү биздин көптөгөн үй бүлөлүк проблемаларды чечип жатышат деп.
Бул азыр баягы масштабтуу Туркиядагы жалгыз эле Анталия эмес, Туркиядагы көйгөйлөрдүн бирин айтып өттүңүз, ушу миграция маселеси боюнча. Келиңиз эми ушу миграцияны түшүнгөн деп айтып атпайынбы адам катары? Кыргызстандагы миграция, ички миграциянын көйгөйлөрү жана негизи эле ушу миграция маселесин кантип чечсек болот да? Биздин биринчи миграция бул жака Кыргызстандан аялдардын келишинин себеби эмнеде деп айтканыбызда, ошол эле курултайда дагы өзгөчө баскалап айтканмын. Биздеги аялдар, баягы ишмер аялдар, ишкерлер абдан чоң процент менен кредит алышат ушул финансылык уюмдардан. Ал эбегейсиз чоң проценттерди төлөй албай, анан башка өлкөгө чыгып вынужден иштегенге туура келип атат да. Ошондуктан мен ошол курултайда дагы өзгөчө айтып келгенмин. Бул проценттерди мындай чоң проценттер менен эч кайсы дүйнөдө берилбейт. Тем более мелкий средний бизнес деп, орто чакын бизнескечи. Ошону дагы бир жолу бийликтен суранып кетет элем. Биздин аялдардын бул жака келип, кыйналып, кысталып иштебеси үчүн Кыргызстандагы алардын жашоо шарттарын жеңилдетишибиз керек. Кантип? Биринчиден, мисалы үчүн азыр 100 миң, 200 миң аял кишилер же ишкерлер ошол чоң проценттер менен алган болсо, аны Кудайга шүгүр, мамлекетибиздин азыр күчү дагы күчтүү, алтыныбызды өзүбүз иштеп жатабыз, бардык бакубат мамлекет болуп келе жатабыз. Ошол проблемаларды бир жолунан чечиш керек, амнистия кылыш керек, же аларга жеңилдетилген төлөмө системасын киргизиш керек дагы. Бул эл биздин эл да. Ошол элдердин башка чет өлкөгө чыкпай, өз үйүндө, өлөң төшөгүндө баягы жашай турган шарт түзүшүбүз керек. Бул мамлекеттин, өкмөттүн мойнунун карызы, бирден бир карызы. Ошондуктан биздин кыргыздар кыйналып, ошол жашоо шарттарына жасай албай, кредиттерди төлөй албай, карыздан качып, башка өлкөлөргө чыгып иштеген туура келгендиги үчүн андан карыз социалдык деңгээли абдан төмөндө болгон, эң негизги гигиеналык нормаларды аткарылбаган башка өлкөлөрдөн элдер келип жашап атат. Алар бизге бир жалгыз эле өзүнүн баягы культурасын эмес, абдан чоң жаман жактарын да алып келе жатат да. А бул бизге таасирин да тийгизиши мүмкүн. таасири, көчөдө жүрүүлөрү бизге коопсуздук дагы жаратып жатат. Кыргызстан үчүн. Ооба, Кыргызстан үчүн абдан чоң коопсуздук булчу. Буну баягындай өз убагында кармап калбасаң, кийин баягы локомотивдей болуп кетет, анын аркасын кармай албай каласың. Анткени көчөлөрдө, үйлөрдө алар баягы уже такси, анан доставка, мына ошол иштерге дагы киригип кетиптир да. Бул деген бул абдан чоң коопсуздук. Жөн эле күнүмдүк жашоодо деле бир аз үйлөрдө кемпир шалдар жашайт, же кичине балдар жашайт. Ал доставкада эмеде иштегендер, алар күнүгө алып барып келип билип калат да. Анан ошол жерден урурлук башталат, баягы зомбулук башталат, жаман нерселер. Мурат Мырза, мен сизге бир нерсени айтып кетейин да, биз Түркия менен тууган элбиз. Тууган элбиз, каныбыз бир, жаныбыз бир, дилибиз бир. Бирок бул жерде иштөөгө уруксат алыш үчүн чет өлкөлүк ошол Түркия экономикасына пайдалуу экендигини министерствонун алдында тастыкташ керек. Муну кантип тастыктайт? Ошондой специалист бул өлкөдө жок болгондугу. 1-2 тил эмес, 3-4 тилди жакшы билгендиги, анан ошол профессиянын эң устасы болгондугун билип, анан Түркия экономикасына бул маанилүү, бул кишисиз бул болбойт фирманын жумуш өтпөйт, жумуш токтоп калат деп доказать эткенден кийин ошол кишини алынат да. Демек ушул тажрыйбаны бизге да алып келишибиз керек. Бизге дагы бир адам, бир чет өлкөлүк адамга Кыргызстанда иштөө уруксаты берерден алдын ал биздин экономикабызга пайдалуу керекпи? Аны доказать этиш керек. Анан экинчиси, кыргыздардын иштеген жерине зыян келтиреби, келтирбейби деп. Анан Түркиядагы өзүнүн баягы рынок труда деп коет го, ошону коргош үчүн жөн эле оңой эмелер бар, куралдар. Ал эмне деген? Бир компанияда 100 киши иштеген болсо, чет өлкөлүктөрдүн иштөө саны 10% өтпөйт. Бизде дагы эгер чоң иштерде, баягы курулуш иштеринде андай мындай да иштеген болсо, 10%тен өтпөш керек. Дүйнөдө мына мен 32 жылдан бери мусафир болуп чет өлкөдө жүрөм. Кыргыз элинде иштемчил, мээнеткеч эл аз дүйнөдө. Ушундай баягы ишини берилип кылганчы. А биз мисалы үчүн чет өлкөдө иштеп, башкаларды, башка өлкөлөрдү байытып, ошол өлкөлөргө пайда алып келе жатпайбызбы? Биз буну ошол шарттар түзүлсө, жакшырса, Кыргызстанга кайтара турган абдан чоң адам фактору, персонал эмеси бар, булагы бар. Сиз
ушул мигрант мусапир катары айта аласызбы? Негизи эле чет мамлекеттиктерге ушул курултайдын жардамы тийдиби, керекпи, кереги жокпу? Мына курултайдын пайдасы абдан бар деп ишенем. Эмнеге дегенде курултайдын системасы, институту биздин ата бабабыздан бери болуп келген нерсе да. Анан биздин характерибизге, кыргыздын наркына, населине керектүү да. Эмнеге дегенде өзүңүздөр дагы күбө болгонсуздар. Ал жерде ачык баягы ортодо бир преграда болбой туруп элдер президентке айтышты. Мисалы үчүн ошол мен эки өлкөнүн проблемаларын айтышка туура келди 3 мүнөттө. Казакстандык мигранттардын, анан Кыргызстандын мигранттары, Туркиядагы мигранттардын. Ошол казакстандыктардын эң биринчи суроого, мисалы үчүн баягы чек арадан киргенде ак жол баягы пунктунун жакшыртышы болот эле. Ошону Акылбек Жапаров, кабинет министрлеринин төрагасы өзү барып текшерип ошол жерде оңдогон ишке кирип жатат да. Тазаланып оңолду. Анан экинчи суроолордон бирөө биздин баягы Туркияда жашап жаткандарга легалдуу калыш үчүн уруксат берүү. Үчүнчүсү биздин чет өлкөдө жашагандар Кыргызстанда пенсияга чыга алышы. Эмнеге дегенде жашоо кыска, баягы суудай болуп эле камчынын сабындай кыска дегендей кыска өтүп баратат. Биздин аялдар бул жактан иштеп барганга чейин карып калып атат. Баргандан кийин балдары, кыздары турмушка чыгып, өзү жалгыз калып калат да. Анан баягы кароосуз, камсыздоосуз болуп калат. Ошолордун пенсиясы боюнча иштеп жатканбыз. Ошол дагы эле мындай оңойло турган бир системага келбеди да. Биз министерстводон сурасак, ал бар иштеп атат дейт, бирок кантип иштеп атканы азырга чейин белгисиз да. Же бир бар болгон болсо, ошону конкретный инструкция кылып, бул жакта эгер пенсиясын төлөбөсө, Кыргызстанда өзү төлөп, пенсияга чыга тургандай кылып берсек абдан жакшы болот эле. Ошону дагы тактап айтыш керек. Бир-эки бизге жооп бергендей болду, бирок анын конкретный инструментарийи жок да. Кайсы жерге барат, кантип кирилет, кантип пенсияга чыга турганга уруксат берилет. Анткени бул жакта дагы оор иштешет. Оорукчандарды кароо абдан кыйын. 24 саат уктаганы белгисиз, жегени белгисиз, дем алганы белгисиз. Анан ошол биздин кыз келиндердин, аялдардын бул жакта ошентип иштеп жүргөнү өзү биздин кыргыздын табиятына айкары да. Биздин эч качан Кыргызстанда аялдарды чет өлкөгө иштеп кел деп жөнөткөн эмес тарых боюнча кыргыздарчы. Албетте. Азыр болсо бул биздин кыргыздын табиятына айкыры нерсе болуп жатат. Мигранттардын басымдуу бөлүгү бул айымдар болуп калды да. Ооба. Эркектер үйдө калып эле, аялдар чет өлкөдө иштегени бул кыргыздын наркына, населине, өрп адатына туш келбеген нерсе да. Сизди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө каалоо тилейиңиз? Мен эми Туркияда жашаган үчүн, узун жылдардан бери Туркияда болгондугубуз үчүн биздин каалоо тилектерибиз абдан көп. Туркия дүйнөдөгү баягы 16-чы экономика. Биз азыр миграция проблемасын эле сүйлөштүк. Андан тышкары Туркияда мына биз жашаган Анталия туризмдин жана айыл чарбанын борбору. Бул эки тармакта абдан көп иштерди жасасак болот. Анан мына жакында биз миграциянын аял жүзү деп ошол конференцияны өткөзүп жатабыз. Кыргызстандан жогорку кеңештен, министерстводон элдер келип жатат. Бул жактагы проблемаларды биз аткаруу бийлигине бул жерде айтып түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот деп ойлойбуз. Алардын баардыгы жемиштүү өтүп, ар бир кадамыбыз Кыргызстанга максимальный, оптимальный эме пайда алып келиш керек да. Ошон үчүн айта турган ар бир тармак боюнча сөздөрүбүз көп, бирок биз ошол башында койгон миссиябыз менен иштеп жатабыз. Кыргызстан менен Түркия ортосунда түбөлүк достук жана туугандык мамилесин куруу үчүн аракетибизди жасап жатабыз. Анан өзгөчө сиздер келип, ушуну кабар берип, ушундай Анталия кыргыз уюму, коому ушул иштерди жасап жатат деп түшүндүрүп айтып бергениңиз үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Сизге да рахмат, убактыңызды бөлүп, биз өзүңүз айткандай эле миграция маселеси боюнча гана сүйлөштүк. Туркиядагы айтчу сөздөр өтө көп, алдыда дагы интервьюлар болот. Ойлойм, убактыңызды бөлүп, дагы бизге кене маек берип турасыз деп. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.